Ассаламу алейкум. Сиздер менен мен Актилек Капаров. Бүгүн биз кайрадан Кыргыз темир жолу ишканасы тууралуу сөз кылабыз. Бул жолу темир жолго тендердик система аркылуу кайтып келели. Биз сөз кыла турган окуя аябай өкүнүчтүү. Анткени тендердик схемалар аркылуу кирешелерди кылмыштуу жол менен мыйзамдаштыруу аракеттери жада калса Орусиянын мамлекеттик органдарына дагы белгилүү болгон. Анда кеттик. Баарын ирети менен айтып берели. Вакытты 2017 жылга кайрып көрөлү. Бул маалыматтар Россиянын Курган областындагы арбитраждык соттун сайтынан алынды. Липихина Ольга Николаевна деген адам жеке ишкер катары катталып Сбербанктан эсеп ачат. Бирок бир топ убакыттан кийин банк бир нерседен шек санай баштайт. Калкка кызмат көрсөткөн Сбербанк Россия ОН Липихина ишканасынын банктык эсебине контрагенттерге 50 жана 100% алдын ала төлөм катары акча каражаты которулуп жатканын байкайт. Бирок ишкерлик менен алектенип операцияларды аткарууга жана алдын ала төлөм алуу үчүн Липихинанын ишмердүүлүк мөөнөтү жетишээрлик болгон эмес. Сбербанк интернет-банк системасы боюнча жүргүзүлүүчү операцияларга чектөө киргизет. Бирок Ольга Липихина буга макул болбой, банкты сотко берген. Сотто Сбербанк эмне үчүн мындай чектөөлөр киргизилгенин далилдер менен көргөзгөн. Доогердин эсеп түмүрчөгүндө акча каражаттарын которуу жана накталай акча операцияларды жүргүзүү аркылуу кылмыштуу жолдор менен акча адалдоонун белгилерин аныктап чыккан. Ошентип, арбитраждык сот Сбербанктын иш аракеттерин мыйзамдуу деп таап, Липихина Ольганын өтүнүчүн четке каккан. Эмне үчүн бул сот иштери тууралуу сөз болуп жатат деп ойлоп жатасызбы? Анткени жеке ишкер Липихина Ольга Николаевна Кыргыз темир жолу ишканасы менен иштешкен негизги жеткирүүчү ишканалардын бири. Мамлекеттик сатып алуулар порталынын сайтынан Липихина Ольга 150 миллион сомду түзгөн 8 тендерди утуп алганын таптык. Албетте бул баары эмес. Жада калса ал азаттыктын иликтөөсүндө да негизги фигура болгон. Бул документке ылайык ошол кездеги ишкана жетекчиси Канатбек Абдикеримов өзүнүн орун басары Кубан Асанбековго тендерден Орусиянын Липихина деп аталган ишканасынын жеңишин камсыздайсың деп ага басым жасаганы айтылат. Журналист Токтосун Мамбетовдун айтымында темир жол ишканасында 2 локомотивди оңдоо үчүн тендер өткөрүлгөн. Жеңүүчү болгон Липихина ишканасы менен келишим түзүлүп, 2 локомотив Орусияга жөнөтүлгөн. Иликтөөчүнүн айтымында алардын бирөө башкага алмаштырылса, экинчиси дайынсыз жоголгон. Чынында оңдоп түзөө деле болгон эмес, бирок ири суммадагы миллиондар баары бир сапталган. Колубуздагы ишенимдүү кагазда локомотивди оңдотуу ишинен мамлекет 7 миллион сомдой чыгым тартканы жазылып турат. Кыргыз темир жолу ишканасы кимдер менен иштешип жатканын түшүнүү үчүн Орусиянын сотторунун дагы бир чечимине токтололу. Орусиялык Стройтехсервис ишканасы бажы алымдарын жана КНСти төлөгүсү келбей, Россиянын бажысын сотко берген. Иштин төркүнү боюнча бул фирма Кыргыз темир жолу үчүн локомотивдерди оңдоодон өткөргөн. Бирок жол баракчасында жеткирүүчү катары таптакыр башка компания көрсөтүлгөн. Башкортостан бажысынын пикирине ылайык, Стройтехсервис компаниясына берилген оңдоо иштерин иш жүзүндө документте көрсөтүлбөгөн ЖЧК Промжиды Гарант фирмасы жасаган. Стройтехсервис мындай айтканда ортомчу фирма. Кыргыз темир жолу ишканасы өндүрүүчүнү тендерге түз чакыруунун ордуна ортомчу фирма аркылуу кызматтарды сатып алган. Курган облустук арбитраждык сотунун чечиминен биз Стройтехсервис тарабынан кызматтардын баасы көтөрүлгөнүн билдик. Негизги жана кошумча келишимдерди эске алганда, локомотив дөңгөлөктөрдүн оңдоонун баасы $452 миң түзгөн. Чындыгында оңдоо иштерине $218 миң сапталган. Көрүп турганыңыздай, чыгым дээрлик 2 эсеге көбөйтүлгөн. Транспорттук чыгымдарды кошпогондо бул иштен Стройтехсервис 14 миллион рубль же $220 миң пайда көрүшкөнүн Россиянын салык органдары аныкташкан. Стройтехсервис ишканасынын директору Абабков Афанасий Аркадьевич. Анын катталган дареги Ольга Николаевна Липихинанын ишкер катары катталган дарегине дал келип турат. Биздин маалымат булактарыбыз Афанасий Абабков менен Ольга Липихина жубайлар экенин айтышты. Азаттыктын иликтөөсүндөгү документтерде Липихина ишканасын Афанасий Абабков башкарары айтылат. Сот Ольга Липихина сыяктуу эле Абабковго дагы бирдей чечим чыгарган. Сбербанк ага эсеп ачуудан баш тарткан. Росфин мониторингтин маалыматы боюнча
АА Абабковдун операциялары Сбербанк тарабынан бир нече жолу шектүү деп табылган. Алар жөнүндө тиешелүү отчеттер да бар. Орусиянын сотторунун чечиминен биз Абабковдун жана Липихинанын кызмат көрсөтүүчү жана товарга буйрутма берүүчү бир нече фирмасын, ошондой эле Кыргыз темир жолу ишканасынан утуп алган тендерлерин таптык. Жеке ишкер Вячеслав Владимирович 395 миллион сомдук, Стройтранспром-сервис 173 миллион сомдук, а Зарена деген компания 500 миң сомдук тендерди утуп алган. Тактап айтканда, аталган фирмалар тендерден утуп алышып, кайра эле Липихина, Афанасий Абабков Стройтекс-сервис компаниясынын фирмаларына буйрутма беришкен. Мындайча айтканда, Кыргыз темир жолу менен өндүрүүчүлөрдүн ортосунда эки жолу ортомчулук кылышкан. Эми келиңиздер, Афанасий Абабков менен Липихинанын дагы кандай компаниялар менен байланышы бар экенин аныктайды. OCCRP сайтындагы маалыматтар боюнча, Абабков Бишкек курулуш материалдары заводуна ээлик кылуучулардын бири деп эсептелет. Кыргыз темир жолунун мурдагы башчысы Адылбек Адранов дагы аталган компанияга ээлик кылгандардын катарына кирген. Бирок ушуну менен эле бүтүп калбайт. Эң кызыгы, сөз болуп жаткан фирманын директору дагы бир Абабков Александр Аркадьевич деген адам болгон. Белгилей кетсем, Абабков Александрдын дагы жеке фирмасы бар. Ал бул биз сөз кылып жаткан экинчи ортомчу Стройтранспром-сервис фирмасы. OCCRP сайтындагы маалыматтарга караганда, Афанасий ЖЧК Magnum Group өндүрүш ишканасына ээлик кылуучулардын бири болгон. Галенко Александр Ильич деген адам дагы биргелешип түзүүчү катары көрсөтүлгөн. Азыр ал аталган компаниянын жалгыз ээси деп эсептелет. А бул былтыркы жылы жабылган TSI Market фирмасы. Фирманын негиздөөчүсү Олег Кузнецов болгон. Аталган фирмадагы Кыргыз темир жолунун 164 миллион сомдук тендерлерин утуп алган. TSI Market менен Александр Галенконун кандай байланышы бар деп жатасызбы? Анда караңыздар. TSI Market пригородный айылындагы 1-май көчөсүндө жайгашкан номер 31 үйгө катталган. Кадастрдын сайтында бул үйдүн ээси так ошол эле Галенко экени көрсөтүлүп турат. Бул ысымды эстеп калыңыздар. Биз ага бир аздан кийин кайтып келебиз. Азырынча тендерлер тууралуу кеп кылып туралы. Таанышып алыңыз, бул Firdaus Plus компаниясы, бирок аны жаап салышкан. Негиздөөчү катары Старикова Лидия Прокопьевна кирген. Эми Firdaus Plus компаниясы дагы Кыргыз темир жолунун тендерлерин утуп алганы таң калыштуу деле болбой калды окшойт. Аталган компания жалпы 1,5 миллиард сомго бааланган тендерлерди уткан. Ачык бюджет порталындагы маалыматтар ырастагандай, TSI Market фирмасы төлөмдөрдү Старикова Лидия аркылуу жүргүзгөн. Анан дагы мамлекеттик сатып алуу агенттигинин сайтында TSI Market'тин дареги катары Интергелипо бир көчөсү көрсөтүлгөн. Ал эми Firdaus Plus компаниясы дагы ушул эле дарекке катталган болчу. Мына ушундай. Анда Александр Галенко деген ким? Келиңиздер, түйүндүн учу эмне үчүн ага барып такалып жатканын түшүнүүгө аракет кылып көрөлү. Александр 50 жашта. Бул жылы ал Ишенин партиясынын атынан Бишкек шаардык кеңешине аттанган. Я не олигарх, я не коррупционер, я не чиновник. А бул сүрөттөн Александр Галенко, Александр Абабков, Лидия Старикова, Валентина Сорокинаны көрө алабыз. Интернет колдонуучулардын бири бул сүрөткө банда деп комментарий калтырган. Чындыгында бул менен талашуу кыйын. Бирок аталган бандага бир адам жетишпей жаткансың. Суроо, мындай схеманы жогорудагылардын колдоосу жок жүргүзүүгө мүмкүнбү? Галенко 3 фирманын биргелешип негиздөөчүлөрүнө кирет. Алар Андроов, Magnum Group жана Кош тамчы фирмалары. Осо кежи сайты 2019 жылга чейин Кош тамчы фирмасын Каныбек Туманбаев жетектеп турганын кабарлайт. Атамекендик ММКлар билдиргендей, Туманбаев Атамбаевчил аткаминер Икрамжан Элмияновдун ишенимдүү кишиси болгон. 2015 жылы Каныбек Туманбаев бийликчил СДПК партиясынын атынан Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болгон. Өткөн жылы ал бийликчил Биримдик партиясынан парламентке аттанган. Ал эми быйыл анын Садыр Жапаровдун жанында жүргөнүн байкоого болот. Муну президенттин пресс кызматынын сүрөттөрү дагы ырастайт. Галенкодон тышкары Туманбаевдин Кыргыз темир жолуна кандай тиешеси бар? Келиңиздер, муну да түшүнүүгө аракет кылып көрөлү. Бул Батырбек Жантаев. Ал Саяска компаниясынын директору болгон. Ал дагы Кыргыз темир жолуна материалдык техникалык камсыздоо боюнча өткөрүлгөн тендерин дээрлик 55 миллион сом сунуштап утуп алган. Кийин эле Батырбек Жантаев Кыргыз темир жолдун аталган филиалын
жетектеп калат. Анан дагы Кош тамчы фирмасында Туманбаев дагы, Жантаев дагы жетекчилик кылышкан. Мындан тышкары Батырбек Black Star Burger фирмасында биргелешип негиздөөчү болуп эсептелет. Black Star'дын ачылышында лентаны Каныбек Туманбаев кесип жатканын көрө алабыз. Учурда Жантаевдин Кыргыз темир жолунда иштеп жатканы же иштебей турганы белгисиз. Бирок бизде Кыргыз темир жолунда иштегендердин телефон номерлеринин тизмеси бар. Ал жактан биз Дайырбек Орунбеков деген бирөөнү таптык. Ал башкы адис катары көрсөтүлгөн. Анын номерин get контактка жазып көрөлү. Дал өзү. Соц тармактарда Орунбеков бир үйдүн короосунан тартылган сүрөттөрүн активдүү бөлүшөт. Биз үйдүн жайгашкан жерин аныктадык. Үй кадастрынын сайтында Батырбек Жантаевка катталган. Таанышып алыңыз. Дыйкан базарынын жаңы директору Жеңишбек Абсаматов. Дыйкан базарын Кыргыз темир жолу ачкан жана жетекчилерди дагы Кыргыз темир жолу дайындайт. Туманбаев менен Абсаматов Аксы районунун кулундары, жаштары да тең. Айрым булактар аларды классташтар дешет. Биз бул маалыматты тактай алган жокпуз. Бирок алардын чогуу түшкөн сүрөтүн Абсаматовдун классташы соц тармактарга жарыялаган. Кыскасы, Каныбек Туманбаев бул бийликтин тушуна дагы сууга чөкпөс адам болуп чыкты. Аны тегеректеген адамдар Кыргыз темир жолу ишканасындагы ар кандай кызматтарды ээлешет жана баягы эле компаниялар ири тендерлерди утуп алат. Анан дагы сот иштерине, камоолорго, журналисттик иликтөөлөргө карабай аталган топ ишмердүүлүгүн улантып келет. Ушул жылдын сентябрь айында эле жеке ишкер Липихина Ольга Николаевна 408 миллион сомдук тендерди утуп алган. А бул схемада биз жогоруда сөз кылган адамдарды жана компанияларды көрсөттүк. Мында биз билбеген башка компаниялар жана башка адамдар да болушу мүмкүн экенин эске алыңыз. Биз айтып өткөн компаниялар Кыргыз темир жолунан 1 миллиард 866 миллион сомдук тендерлерди утуп алышкан. Сиздер менен мен Актилек Капаров болдум. Көрүшкөнчө.